Бул жак биздин өзүбүздүн жашаган үй, турак жай. Биринчи бул жерден башталган. Кызуу. Өзүмчө эле мындай жасатып, колдо сварщикка жасатып. Анан буну биринчи мал жок болчу эле, малысы. Бул айланып кетет, эки жагында пачуник бар. Бул эки кыл турник экен. Эки кыл турник. Бирөө жолдо. Подъезд жасаган эмессиңерби? Жеке өзүң жасаган? Жок, жеке өзүм эле. Өзүңүз жасаган. Жакында кызуу, бул эле башудан башталган биринчи. Эмне айырмасы бар? Биринчи бул маз кичинекей булжак турган. Анан буну мен Бишкектеги биздин чемпион тяжелый вестеги Евгений Лукенов деген биздин гол күрөшчүбүз бар. Чемпион мир болгон аны 2012-2015 былтырдан золотой турда чемпион болгон. Ошодон көп нерсе үйрөндүм. Ошонун эмесинде Бишкекте залында ушунда пачуник бар экен. Бул өтө эмеси пайда экен. Кистке, айрыкча манжаларга. Бул аркага айланып кетет да. Азыр көрсөтүп берсем болот. Просто айланат мына. Кармаш керек. Айрыкча манжалар. И тартынган болуп так бурап өйдө экен. Ушулдан эми 12 жолу повторение эс алып кайра мете бересиз, ал жака көндүрөбүз. Эми үйдөн баштайбыз. Үйгө кире бересиз. Үйгө кош келсиңер. Рахмат. Бүт даярдап койсуздар. Ооба. Бул жакында жасаттым муну. 1 ай ашып калды. Бул жакта да турник кошумча. Бул жакта турниктин бир түрү, 2, 3 түрү. Анан бул бурса болот. Сразу чечилет бул. Андай сразу. И бурс. Алмаштырып машык берет экенсиз да? Ооба. И пресс да жасалат. Бунда колдо жасалган. Өзүнүн чебер усталарыбыз бар. Ошолордун эмесинен жасалган. Эч ким деле мешет этпейт бул. Үйдөгөргө деле башла тийбейт. Ийиттиги да жакшы эле. Бул кол күрөш спортунун айырмачылыгы ушу экен да, үйдө деле мындай энерги машык берсе болот экен да. Баягы күрөш же бокс баягындай. Бардыгы эле Түнкүлдөр мисалы кушуналарга баягы ыңгайсыздык жаратпайт экен, жакшы экен да. Ооба. Үйдө деле болот. Бул жерде мындай кандай десем, бирөөгө кошунага деле мешет этпейбиз. Дүңгүлдөбөйт. Өзүбүздүн эмебизди баштап кыла беребиз. Эми бул жактадан өзүм актып койгон, бир-бирден топтоп отуруп азыр үй зал болуп калды, мындай айтканда. Көрөйүнчү ошол жактарды. Биринчи жок, бул бар болчу эле. Анан бундагын өзүм колдо жасап койдум. Азыр өзү темир болчу, нич керек болчу бул. Атайып пластмасса, жанагы суу түтүкчүлөрүнүн эмеси, турбасына кесип туруп эле салып койгон ичине. Жөнөкөй эле. Просто кол үйрө көнүш керек, жоонураак эмегечи. Эми палбандар, аркы палбандар бар да. Колду жоон палбандар бар, улакчылар бар. Ошону кармаганда ошо чувствовать эткендей, ошондо атай жасаган муну. Анан булар көп кызматка аткарат. Универсал бул. Не кылат? Универсал. Азыр көрсөтүп берем силерге. Кантип машкан, кантип көрсөткөнүн бир сыйра көрсөтүп берсем болот да. Болот, көрсөтүп берсеңиз жакшы болот. Азыр мына жетишкен ийгиликтериңиз, сыйлыктарыңыз тууралуу кыскача маалымат берсеңиз телекөрүүчүлөргө, анан бул жагын көрсөтүп берсеңиз. Бул жак 2017 жазында ошо биринчи жолу кол күрөшкө катышканмын. Ташкөмүр эмеде, Токтогул районунда. Бул кубок, Булар кийинкилер. Бул кече жакындагы, кече 2019 күзүндөгү сентябрында. Бул жакта медалдар. Ушул 3 жыл ичинде песня тер менен өзүнүн күч эмгеги менен тапкан медал сыйлыктарым. Бул нерселер сиздер үчүн. Ооба. Биринчи медалын көрсөтүп коеюн силерге. Биринчи медалым каякта калды экен. Мына болчу. Биринчи медалым. 3-чү место алганмын. Кайсы жерде болду эле бул? Токтогул районунда болгон. 2017 ошондо февраль айында болгон. Биринчи жолу ошол жака барып, ушу ийгиликке жетишип, анан кызыгуу өзүнчө эле болот экен да деп өзүм деле сезген эмесмин баштачы. Мында күчүм кандай деңгээлде экенин өзүм деле билген эмесмин. Ушундан кийин башталды. Андан кийин сразу эле февралдан кийин ошо март, 21 мартта Кадамжайда чоң Ноорузга карата майрам болуп, ушул жерде күрөш болгон, мелдештер болгон, кол күрөш болгон. Ал жерден медал берген эмес, просто килем.
килем анан акчалар сыйлык беришкен. Анан ошондой эле угуп туруп эле Бишкекте дагы республиканын чемпионаты болот дегенден барганмын Бишкекке. Кожоңкул стадион эмесинде болгон жанагы. Бул экинчи место алган барып эле. Bir ayın içinde de Respublikanın içinde bir ay içinde de üç yerde medalga erişip kızık öte abынан болып кетти. Бул жагы hem айта берсең көп. Бул жерде Ош областында болду. Мына областтыктагы мына Ошская областындагы биринчи местам. Эми кандай болбосун, Кудайга шүгүр, ар бир турнирге барганда куруп кайтпайм да. Ар биринде ушу местага элешип келем. Мына 2019 акыркы чоң эме ийгилик жетишкен ийгилик бул эмем. 2019 биздин Азияда болду. Азия чемпионаты болгон. 3-чү местага ошо элешип. Азияда? Азия. Азия өзүдө болду. Кыргызстанда өттү да былтыр. Ысыкөлдө өткөн чокунатыда. Кыргызстанда кандай өзү кол күрөшкө кызыккандар көппү негизи? Кол күрөшкө кызыккандар аябай көп өзү негизичи. Эфирден көргөндө көбүнчө эле ушу мына армиянын улутундагылар же болбосо орус улутундагылар ушундай көп да. Өзү негизи дүйнөлүк неме. Дүйнөлүк кайсы мамлекет? Дүйнөлүк да азыр биринчи Россия, биринчи өзү негизи бул Америкадан башталган. Баягы Джон Брезент деген америкалык баягы популярный болгон грузовик автоунан утуган кол күрөш боюнча. Ошодон негизи башталган менчи менин оюм боюнча, билишим боюнча. Андан кийин азыр эми орус Россияда Россия Республикасы биринчи орунда турат. Андан кийин Казакстан, андан кийин ошентип Армения, Кыргызстан бизде эле жакшы. Кудайга шүгүр, өнүгүп келатат барган сайын. Болгон колдоо керек да. Эми кандай болсун, адам өзүнүн кызыкчылыгы биринчи өзү аракет кылыш керек. Биздин эле биринчи бул спортту таштап берген, башта биринчи кур күрөштө жүргөм. Вольный барбада жүргөм, окуп жүргөмдө. Кийинен муну таштап берип, базарда иштеп, өзүнө жеке ишмер иштеп жүрүп, ана десем формам аябай бузулуп кетти, өзүмө жакпай калды. Курсактар чыгып, оорлошуп, мындай кыймыл аракетте кыйын болуп, анан ушул башта кол күрөшкө киргенден 2013 жыл болуп калды. Анан диетаны уже мына Кудай кааласа 1 жыл болуп калды. Диетаны өтө мындай карап, тамактарды, кайсы тамакты жеш керек, кайсы тамакты жебеш керек. Бул жакты көрсөтүп бере берейин. Үй шарттары эми. Не обязательно эме залга барыштын кереги жок. Биринчи разимка кылабыз. Жеңил мындай ажменен кылып, анан кичинекей мына контейнер бар. Ушундай эле мына разимка кылып, разимка. Биринчи көнүгүүлөр жасалса, эмне мындай жаракат алып калышы мүмкүнбү? Жок, эми денени кызыш керек да биринчи. Денен кызыкса анан мага жерлер кичине кызып багандай даярдаш керек. Травма албаганга эми аракет кылабыз да. Окус бир жери эмек болушу мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн. Разимка кадимден кылабыз, жеңил. Анан кийин муну кол күрөшкө өтө пайдасы бар. Муну мындай кол коруп Бул түз эле көтөрө бербейт экен да мындай. Жок, бул өзүнүн жолу бар. Эрежеси бар экен. Бул жерде пронатор кетет, биринчи очередь, пронатор и верх. Күрөшкөндө ошол верховой эмени удуштарды эметебиз. Ошолорду жасайбыз. Ошол жерлерге күч келет экен да. Ошол жерлерге күч келет. Анан буну өзүнүн атайы улучка иштемесеңиз, мунун жолу бар. Камап туруп эле, мындай жасайсыз муну. Просто мындай. Түз эле, Ооба, түз эле. Функциясы көп экен да. Функциясы көп. Муну эле чечип туруп.
үй шартында да оңой экен да, жакшы Үй экен. шартында. Буларды интернеттен көрүп үйрөнгөм. Бардыгын, Интернетте кантип колдорду кам эмесине, күрөшкөндө кайсыга күч келет, кармаганда кайсыга слабый, кайсы жак эметет. Ошо бүт ушулар эметип жасап. Булар жасаганына 1-2 жыл болуп калды. Бул Муну кийин коштум, бул да 3 ай, 4 ай болуп калды. Булар жеңилде иштей берсең уже көнөткөсүн анан күчтө кошулат экен. Аны орларды көтөрүп баштайт. бул канча килограмм чыгат? Бул 40 килограмм чыгат. О. Бул атайын бир жагын эметип койгом. Өзүм да ойлоп элечи. Өзүм деле. Өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен кылып турасыздар. Бул жагы оор экен, Бул жагы оор, бул жагы жеңил. Эмнеге пайдалуу мисалы? Күрөшкөндө кармаганда, мисалы үчүн көбүнчө бул жак ачып кетет да, верхке берип. Тең салмактуулукка келген. Муну кармаганда именно бул жакка басымдуулук жасайт, бул жакка. Бул жакка оорлоп турат. Ошол жакка күч келиш керек да. Күч келип турат. Соперник көбүнчө ушул жакка ачып кетет да, күрөшкөндөрчү бул сырткачы. Бул жакка карай басат да. Бул ошону басат бул жакка. Ошол көнөбүз биз ушугачы. Муну иштесе болот. Бисепс иштесе болот, ушу менен. Буну эч ким үйрөткөн жок сизге, өзүңүз эле ойлоп таптсыз да. Жакшы, бул каршылаштын ролун аткарат экен да, бул оор жак, Көп нерсе иштесе болот. Туруп алып. Андай иштесе болот. Андай иштесе болот. Бунун өзү негизи 16 грамм оңайраак өзү негизичи. Баштаганда 16 грамм баштаган жакшы. Бул 24 экен, Шартка байланыштуу 24 эле табып калышын алып келип алдым. Анан буну байлаган себептер мында эле. Мына иштесе болот. Лучевой. Лучка именно бул жака. Күрөшкөндө кармаганда күрөшкөндө. Наташка бериш керек да бул жака. Өзүнө тартып. Бул жака тартыш керек ба? Өзү тартып туруп. Оңой соперникти жеңе аласың да. Бул жерде да ошондой эле. Пронатор иштесе болот бул жерден. Той же мында алып туруп эле. Чисто пронатор. Анан кист сразу эле мында алып туруп эле. Коебуз. Кистке. Кол аябай жоноруп кетет экен да. Сөзсүз кыйналган жака озу чыгыш керек, демди чыгыш керек. Туура дем алыш керек экен да. Бунун жөнүндө кол короп койду, ойлоп жүрбөсүн, мунун пайдасы эле жок бул жергечи. Жөнүндө эле кармаса болот мындайгачы. Жөнүндө эле кармаса болот да. Бирок коопсуз экен да, жакшы экен да. Кол короп алган. Мага жакшы көрүнөт. Ошол, анан бул жакты мына связканы катырган үчүн. Эми бул ооракты көтөрүш керек, себеп дегенде жеңилдерди көтөрө берсең, ошо көнүп каласың да. Эми күрөшкөндө өзүңө защита этиш керек да болчу. Бирок буну деле акырындык менен көбөйтүш керек го дейм. Бул 40 килограмм аябай эле оор да. Ооба. Эми үйдө залда бар, залда акырындан баштап көнүп калганбыз. Башында жеңил болуш керек. Өзү негизи көтөргөндөр бар, 80 килограмм чейин көтөргөндөр бар. Кандай 80 килограммга чейин мындай көтөрө, бул бир кол. Чемпиондор көтөрөт аны. Уже алар жасай берип уже күч топтолуп, акырын ошолор көтөрүп калат да, мажбур көтөрүш керек. Буну көтөрбөсөң, мол жакта мал жерде связкалар бар, тарамыштар бар. Ошолор көндүрүш керек. Себеп дегенде палвандар кармаганда туруштук бериш керек ошолорго. Муну көтөрүш керек сөзсүз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бул азыр көрүп койгон аябай оңой негизинен. Үйүңүздөрдө 40 килограммды мындай бир практика жүзүндө көрсөңүздөр, ошондо билесиздер. Бул чынында аябай оор экен да. Бул ден соолукка зыян эмес мындай оор көтөргөн. Ден соолукка
зыян эмес. Мындай жүрөккө күч келип калат деп айтып калат да, жанагы бодибилдер деп коет го, ошолордуку көбүнчө жүрөк оору көп болот экен да. Мындай сиздердики кандай эмеспи? Мына эсе барган сайын жеңилден баштаганбыз башында эле. Шартташыш керек экен да. Ооба. Залда эле мында 8 килограмм, 10, 12, 20, 30, 80 шуна кете берет да. Азыр эми шуга жеттик да биз айткандайчы. Биздин уровеньибиз. Буга бат эле жеткен жоксуздар да, мындай тепкич менен акырындык. Буга да иштегенибиз уже 1 жыл ашып калды. Акырындык менен экен да. Если муну биринчи жолу көтөргөндөр болсо, колун озурат. Орташы мүмкүн. Детскомда канат жасап койгом. Анда жип. Бүт эле үйүңүздө экен да, сизге залда эле кереги жок экен өзү негизи. Балдарым да кызыгат. Кол күрөшкө кызыгат, күрөшкө кызыгат. Бир эле кол күрөш. Жолдогус келет кысасы. Ошол уулум, экинчи уулум бул. Экинчи класста окуйт. Биринчи мына канатты байлаганда өтө кыйнашкан балдарчы. Өзүм деле биринчи чалбайт элем бугачы. Эми үйдөгөн, шартка байланыштуу. Үйдө шарт болсо жакшы экен да. Күндө чыгып, зериккенде чыгып турат экен бугачы. Разымка да жакшы экен. Балдарым чалбайт эле. Азыр чыгып үйрөнүп калды азыр. Анан кол күрөштөн өзүнө чоңдорду утуп коет анча-мынча. Азыр. Азыр шу турушунда. Молодец. Секинчи. Башын тийгизип коет экен да. Ошо башына тийгизсем, приз бар десем, ошо аракет кылышып, кызыгышып, ушу балам ошо жетти ошо призине. Спортсмен боласың сен дагы таңдай ал. Я. Молодец. Анан бир эле балдар эмес, өзүм деле ошого чыгып азыр көрсөтүп берейин. Кайра өзү бул. Негизи 6 метр болот. 3 метр. Эми шартка байланыштуу чыгып түшүп эместен боло берет. Эс албайт. Толтап койсо болот. Бул оно үзүлүп кетпейби? Бул жактан өзү бетон. Анан баа темир анкер менен катырылган. Бул жакшы эле, ишеничтүү. Жолдошум спорт менен машыккан мага аябай жагат. Негизи спорт менен машыгып туруу ден соолукка аябай пайдалуу. Өзүм дагы мен кичинемден спортко кызыгамын. Жана дагы жолдошумду ар дайым колдоп келем. Камкор ата деп айта аламын. Башка өзүнүн бош убактыларын көбүнчө үй бүлөсүнө арнап келет. Көптөгөн эс алууларга чыгып келет. Бизди алып чыгып келет. Спорт менен эле машыгып убактысын бизге бөлбөй койбойт да.